Таңкырегөн көрсөтүүсүн улаттап, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстанда инженердик техникалык билим берүүнүн флагманы болуп саналган Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык окуу жайынын адистиктери жөнүндө кантип тапшырабыз, кайсыл адистикти окуп өткөндө кайсыл жерлерде иштесек болот деген суроолордун үстүндө жооп алууга аракет жасап жатабыз. Анан дагы телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна дагы түз эфирде биз мына ушул окуу жайдын ректорунан жооп алып берүүгө аракет жасап жаткан учурубуз. Эгерде сизди дагы бүтүрүүчүңүз бар болсо, же болбосо бүтүрүүчү болгон болсоңуз, кайсыл окуу жайга, кайсыл адистикке тапшырууну билбей жатсаңыз, же болбосо кээ бир телекөрүүчүлөрдө болуп, кайсыл факультетти бүтсөңүз, кайсыл жака, кандай тармактарда иштөөнү билбей жаткан болсоңуз, экран астындагы номерлерге сурооңузду калтырсаңыз болот. Ага, эми сизге кийинки суроом төмөнкүчө. IT тармагы боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Негизи IT тармактын жанагындай специализациялары көп да. Мисалы, программисттер софтвер инженеринг окуп, булар жанагы программа коддорду жазышат, маалыматтык системаларды жазышат. Бизде ошол тармак боюнча да студенттер көп. Экинчи багыты бул кибер коопсуздук боюнча да. Азыр ошол да тармак абдан маанилүү болуп атат. Анткени маалымат болгондон кийин аны коргош керек да, коопсуздугун түзүш керек. Ошондуктан ал да специалисттер бүгүн керек болуп жатат. Үчүнчүдөн автоматикалык башкарууду окуп. Бул жанагындай биздин чоң ишканаларда, заводдордо азыр баары мындай автоматизированный линияда окуп, ошол линияларды иштетип, контролдоп, алакта датчиктер менен конвейерлер иштешет. Ошол менен иштеген дагы специалисттер IT тармагына дагы жакын да. Мисалы, көчөгөн эле чоң завод ачылды, кант шаарында. Ошонун баардык көп нерсеси автоматташтырылган экен. Ошого дагы специалисттер керек, инженерлер тейлейт да. Анан IT тармагында жаңы специализациялар бар. Бул жанагы VR, AR реальность окут, технология окут. Бул жанагындай виртуалдык дүйнөнү түзөт да. Бул оюндарды жасашат, ар кандай тренажерлорду жасашат. Ошо компьютерлердин негизинде кээ бир компаниялар ошо оюн түрүндө өзүнүн жанагындай окутуу платформаларын да түзүшөт да. Мисалы, бир заводдун чоң мындай оор технологияларды колдонуп аткан завод болсо, алар ошондой технологиялар менен колдонуп, оюндун негизинде окутуу платформаларды да түзсө болот да. Ошол да специалисттер IT тармактарына кирет. Демек, виртуалдык дүйнөнү чагылдыра турган адистер болуп эсептелет экен да. Анан дагы бир тармак, мисалы, тил боюнча компьютерлик лингвистика окут. Ал дагы абдан маанилүү болуп атат. Азыр өзүңөр билесиңер, азыр мурда диалог клавиатура менен, мыш менен болсо, азыр мисалы адамдын үнү менен, тили менен дагы диалог болуп атат компьютерлер менен. Ошондуктан бул да тармак өнүгүп атат. Азыр биздин университетте чет элдик партнерлор менен ушу жасалма интеллект боюнча системалар менен иштеп атабыз. Ошол бир жолу, ошол бир багыты ошол компьютерлик лингвистиканы колдонуп, жасалма интеллектти дагы башкарса болот да. Жакшы экен. 658 абоненти суроо калтырыптыр. Бюджетке кириш үчүн канча балл болуш керек дейт? Негизи бюджетке кириш үчүн негизги тест 110дон кем болбош керек. Анан бюджетке жакшы балл менен тапшыралы десеңер, анда 192-100гө жакын болсо баллдардын санда жакшы шанстар бар да. Ошол баллга дагы кошумча тесттин балдары кошулат. Бул мисалы математика, физика, химиядан кошумча тесттер бар болсо, ошол негизги тесттин жыйынтыгына кошулат. Бардык факультеттерде окутуу кыргыз анан орус тилинде жүргүзүлөт. Эки тилде. Бизде 3 тилде окутабыз. Кыргыз тилинде, орус тилинде, анан англис тилинде программалар да бар. Эгерде кыргызстандык эле жаран болсо, бирок англис тилинде окууну кааласа дагы болот, же ал жалаң эле чет мамлекеттер үчүнбү? Жок, бизде Кыргызстан жарандыктар дагы окушат англис тилинде программалар да. Анан ушул
техникалык окуу жайды бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөр кайсыл чет мамлекеттерге барып иштесе болот, кайсыл чет мамлекеттер менен чогуу баягы сиздер иштешесиздер да? Бизде негизи 400төн ашык келишим бар да, чет өлкөлүк университеттер менен. Бул Европадан, Америкадан, Кытай тараптан, Россия жакында биздин Казакстан, Өзбекстандар менен чогуу иштешебиз. Анан биздин бүтүрүүчүлөр ошол университеттерге бир семестрдик мобильностьтер менен барышат. Аякта бир семестр сабак окуп, кайра келишип, анан биздин университеттин ичинде Кыргыз-Герман техникалык институту да бар. Ошо Германиядагы 10 чакта университеттер менен иштейбиз. Биздин балдар ошол жерден дагы практика өтүшөт, окууну өтүшөт, кийин магистратурага дагы тапшырышат. Анан кийин дагы эгерде кааласа ошол жакта да иштесе болот. Агай, анан биздин телеканалдын Мекендештер деген долбоору бар. Дүйнө жүзүндөгү кыргызстандык ийгиликтүү өз аракети менен ийгиликке жеткен мекендештерибиз жөнүндө көрсөтүү. Анан мына ушул жактагы каармандардын көпчүлүгү техникалык билим алган каармандар да. Көпчүлүгү ошол политехтен бүтүп келдик деп айтат. Анан бул жакка кантип жумуш таап келип калдың десек, сайттан карап эле, вакансияны карап эле, анан толтуруп койгом, өздөрү чакырды деп айтат да. Демек, сиздердин окуу жай ошол кайсыл бир чет мамлекеттеги жумуш берүүчүлөрдүн сайттарын бүтүрүүчүлөргө береби дегеним да. Негизи биздин окутуу системасын ошо эл аралык стандарттар менен уюштурганбыз да университетте. Анан биздин мисалы окуу пландар ESTC деген система бар, кредиттик система. Ал дүйнө боюнча таанылат да. Бул биринчиден, экинчиден биздин баардык программалар эл аралык аккредитациядан өтөт. То есть бул ошол өлкөлөрдүн ошол атайын базалар бар, кайсы университеттерге ишенсе болот. Кайсы университеттер ошол талапка жооп берет деген. Биз ошол тизмелерге киребиз, анан ошондуктан биздин диплом ошол өлкөлөрдө таанылат. Экинчиден, ошо бүтүп атканда дагы диплома сапплемент деген документ бар. Биз ошол документ кааласа студенттерге да бүтүп атканда беребиз. Ал документ алгандан кийин баардык өлкөлөргө барса, ал жерде ошо аларга түшүнүктүү формада жазылган документ да. То есть Кыргызстанда билим берүү системасы кандай тепкичтерде турат, университеттерде окуу процесс кандай уюштурулган, ошондуктан ошол документтерди көрүп, алар жумушка дагы жеңил алат да. Андан тышкары биздин бүтүрүүчүлөр дайыма бизге байланышта болот. Анан жумуш берүүчүлөр дагы бизге каттарды жазып турушат. Ошол таштыктап берилечи, бул бала окуду эле, кандай окуду эле. Биз ошону дайыма дагы колдоп турабыз, өз убагында жооп берип турабыз ошондой каттарга да. Ага, эми колледж жөнүндө сурой берейин. Канча жыл окуш керек, кайсыл багыттарда, кандай окутулат? Колледжде дагы бюджеттик, анан контракттык негизде болобу, кандай окуучулар кабыл алынат? Биздин университеттин астыбызда азыр 4 колледж бар. Бул Бишкек техникалык колледж, Орто кесиптик колледж, политехникалык колледж, анан Тоо кен тармактагы колледж. Негизи Бишкек техникалык колледжде ошо бюджет орундар да бар, анан контракт орундар да бар. Көбүнчө машина куруу жана IT тармактарда даярдайбыз специалисттерди. Калган колледждерде энергетика, транспорт, курулуш, архитектура, Тоо кен тармагында даярдайбыз. Бул балдар жана 9 классты бүткөндөн кийин ошо университеттерге барып, окуу жайларга барып кесип алайын деген балдар үчүн атайын программалар түзүлгөн. Дизайнерге дагы окуса болобу деген суроо бар экен. Ошо дизайн багыты бизде абдан жакшы багыттардын бири. Ал жерде ошол эгерде сүрөттөрдү жакшы тартса, атайын экзамендерден өтүшөт. Андан кийин 4 жыл ошо дизайнердин кесибин алса болот. Биздин дизайнерлер мындай, алар да долбоорлор менен иштейт. Биз ар кандай ишканалар менен долбоор түзүп, алардын объекттерин алып, ошолорго дизайндарды да түзүп беребиз. Атайын логотиптерди жасаганды үйрөнүшөт. Атайын чиймелер чийгендерди, плакаттарды жасаганды үйрөнүшөт.
студент кезинде эле. Демек дизайнерлерди окууга кабыл алууда аларды чийдирип көрөсүздөр, жөн гана жанагы окуу билиминен эле карабайт экенсиздер. Чындап эле жасай алабы, колунда өнөрү барбы? Сүрөт тарта алабы деп. Жакшы тартыш керек да дизайнер болуш үчүн. Экзаменде сөзсүз сүрөт тартып көрөсүздөр. Сүрөт боюнча экзамен болот. Жакшы экен, анан бул жакта дизайнер моделдер дагы окутса болобу деген суроо бар экен да, кийимдерди дизайн кылган. Дизайн модельер деген дагы багыт бар. Биз мындай таанылган дизайнерлер менен дагы иштейбиз. Мисалы биздин Дилбар эже мыкты дизайнер бар. Ошол бизде профессор болуп бизге жардам берет. Студенттер менен жолугушуп турат. Биз ар кандай показдарды уюштуруп турабыз. Мисалы эко фэшн дизайн деген конкурстар өтөт биздин университеттин базасында. Ошол балдар ошол тармакты дагы жакшы көрүшөт негизи. Мындай жаңы модельдерди түзүп, аны кийин алар ошол ар кандай фабрикалар менен иштешет, өзүнүн продукцияларын ошол фабрикаларга сунуштап, мындай коммерциализацияга өндүрүшкө чыгат да. Ага, эми ушул сиздердеги бүтүрүп окуп аткан студенттерди окууга кызыктыруу, окууга тартуу боюнча кандай иш-чаралар же сынактар болуп турат деген да, окууга тартуу үчүн? Бизде жыл сайын ошол биз максат койгонбуз, ар бир мектепке барып, университет боюнча айтып бергенге. Биз анан ар бир райондун жок дегенде 3-4 мектебине барып, окутуучулар менен жолугуп турабыз. Анан мындай форматты өткөрөбүз, өзүбүз эмес, мугалимдер эмес, студенттер айтып беришет да. Бизде окуп аткан студенттер ошол университетке тапшырсаңар мындай багыттарды аласыңар, мындай багыттарды аласыңар деп. Негизи студенттер эмелерге дагы кызыгышат. Ошо студент университетте окуп атканда кандай окуудан да тышкары кандай шарттар бар депчи. Спорт чөйрөсүндө мисалы бизде көптөгөн чемпиондор чыккан, күрөш боюнча, шахмат боюнча, жана башка багыттар боюнча. Спорт жагында бизде ошол базабыз аябай жакшы, өзүбүздүн стадионубуз бар, көптөгөн площадкалар бар. Андан тышкары биздин студенттер Инактус атайын бир долбоорлор менен иштеген программа бар. Ошолорго дагы катышып, стартаптарды жасап, ошол биздин компаниялар менен иштеп, ошол жактан каражат таап, ошолорду ишке ашырат. Андан тышкары ошол ар кандай конкурстарга барып, чет өлкөлөргө дагы барып, өздөрүнүн стартаптарын көрсөтүшөт да. Мисалы жакында биздин студенттер Сеулга барып, ошол бир орунду алып келишти. Мындай таптык деген мындай абдан кызыктуу мындай устройство жасап чыгышкан. Алар мисалы көздөрү жакшы көрбөгөн адамдарга ошол имаратка кирип атканда ошол устройство менен ошол имараттын ичинде ар бир этажда кандай бөлмөлөр бар, кандай службалар бар, ошону билип алса болот да. Ошол проекттер менен ар кандай конкурстарга катышып, уже кээ бир ишканаларга коюп атышат ошол. Бул долбоорду студенттер жасады? Студенттер өздөрү жасады. Биз ушундай долбоорлорду колдойбуз. Анан ушундай конкурска барып атканда дагы биз каржылайбыз ошону. Мисалы жакында бир кызыбыз Стэнфорд университетине барып келип, өзүнүн долбоорунун боюнча презентация кылып келди. Ошол жолун дагы каржылап бергенбиз. Демек, окуу учурунда чет мамлекеттерге же болбосо Европа дейбизби, Орто Азия дейбизби, Кыргызстандан сырткаркы мамлекеттердеги студенттер арасында болгон кароо сынактарга же болбосо балким өзүнүн жеке долбоору болсо сөзсүз колдоо көрсөтүп, материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы өзүңүздөр жиберет экенсиздер. Жакшы экен. Бул дагы баягы окуучуларды, студенттерди окууга тартуудагы бир иш-аракеттерди. Анан демек агай сиздердин окуу жай коомдук маданий иш-чараларга, кароо сынактарга дээрлик активдүү катышат экен. Анан окуп жаткан студенттердин ден соолугуна дагы демек көңүл бурулат экен. Анткени өзүңүз айтып калдыңыз, спорттун баардык түрү боюнча машыкса болот деп.
Андан тышкары бизде ошо маданият жагына да көңүл бурабыз. Бизде ар кандай мындай кружоктор бар. Жана бий боюнча, ырлар боюнча. Анан биздин студенттер быйыл Ала тоо жазы деген конкурсту утуп алышты Кыргызстан боюнча. Ошол да бир жакшы көрсөткүч болду быйыл. Ала тоо жазы фестивалында жеңүүчү аталышты. Демек агай сиздер окуудан сырткаркы убактысындагы пайдалуу өткөргөнгө шарт түзүп берип жаткан экенсиздер. Сөзсүз. Жатаканага келип эле жатып албай, баягы бош убактысын пайдалуу өткөрүп, же болбосо коомдук маданий иш-чараларга активдүү катышып, спорт менен машыгып, атайын ийримдерди да качып коюп контурбайсыздарбы? Ийримдер боюнча бир аз айтып бербейсизби? Кайсыл багыттагы же болбосо жалаң эле музыка багытындагы? Ошо музыка, бий, негизи ошол эки багыт боюнча. Анан бул жакта жатакана боюнча сурагандар бар экен агай. Телекөрүүчүлөр жазып атат да, жатаканасы кандай болот? Биз ошо жатаканаларды беребиз студенттерге. Биз жатаканалар жетиштүү. Студенттердин баарына кайрылса, баарына беребиз. Жатакананы алуу үчүн дагы атайын документтерди тапшырабы, же арыз жазып эле, кайсыл аймактан келгенин тастыктаса эле берилеби? Негизи ошо бизге тапшыргандан кийин, эгерде ал биздин студент болсо, анын укугу бар да, жатаканага жатканга. Ошонун арызынын негизинде биз анан орун беребиз. Жатаканалардын абалы кандай? Анткени кээ бир учурда ата-энелер кооптонуп коркушу мүмкүн, балким тескерисинче азыр жатаканалар мурдагыдай эмес, баягы биз күтпөгөндөй болуп өзгөргөн чыгар. Азыр биздин жатаканаларды дайыма жаңыртып турабыз. Ар кандай жылдан жылга инвестициялар келип атат. Биз азыр аракет жасап атабыз, да жеке инвестициялар да тартканга. Мисалы, ошо Казакстанда ошондой форма жакшы иштейт. Жеке бизнести дагы тартып, ошо жатаканаларды аутсорсингке берип, алар ошол жерге инвестиция салып, анан кайра ошо жакшы студенттерге шарт түзүп бергендей мындай модельдерди издеп атабыз да биз. Өзүбүз дагы каражат салып, андан тышкары дагы жеке инвесторлор да издеп атабыз. Агай, анан көпчүлүк эле сурагандардын суроолору окшош экен. Бюджетке канча балл менен өтөт, качан тапшырылып баштайт, качан башталат деген суроолор бар экен. Негизи кайсыл убакыттан баштап окуу жайга барып консультация алып башташса болот бүтүрүүчүлөр? Ошо жалпы республикасынын тесттин негизинде, жыйынтыгынын негизинде ошол жакында биздин министрлик буйрук чыгарат. Ошол буйрукта жанагындай турлар белгиленет да. Мисалы 7-июндан 14-июнга чейин биринчи тур депчи. Бирок азырынча так чыга элек буйрук, ошону күтүп атабыз. Жакынкы күндөрдө чыгат. Ошондо жанагындай абитуриент платформасы бар, үйдөн чыкпай эле ошол ар бир абитуриент ошол жерге катталат. Катталгандан кийин ал ошол ар бир турда өзүнүн окуу жайын тандап, адистигин тандап конкурска катышат. Бюджеттик орундарга, контракттык орундарга деле ошол деле механизм, ошол платформада ал тандайт да, же бюджетке, же контрактка. Демек окуу жайга барбай эле, аралыктан эле өзү окуган адисти тандап эле, ошол жалпы тесттин жыйынтыгы менен эле тапшырса болот экен. Баруунун деле кажети жок. Балким ал Баткенде, балким Таласта турса деле. Азыр ошо уюлдук телефон менен эле ошо ар бир мектептен катталат бүтүрүүчүлөр, ошонун негизинде платформанын алкагында университеттерге тапшырса болот. Ага, эми азыр турлардын, мисалы, бул күнү биринчи тур, бул күнү экинчи тур деген так аныктамасы чыга элек. Бирок окуу жайга барып, консультация алып, сиздерден баягы мугалимдерден кеңешип келсе болобу, кайсыл жакка барыш керек, кантип барыш керек, баягы кээ бир учурда күтпөй эле ал күнгө чейин баягы кесип тандай албай жаткандар бар да азыр. Кайсыл жакка тапшырарын билбей жаткандарга барса, балким сиздердин окуу жай туура багыт берип иштеп жатасыздарбы? Бизде атайын ушул боюнча кишилер даярдалганбыз. Алар дежурство менен биздин университеттин фойесинде күтүп атышат бүтүрүүчүлөрдү. Ошо ата-энелер менен келип, биз маалыматты алып, керек болсо лабораторияларды, кафедраларды көрсөткөнгө даярбыз.
Демек, эгерде урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздин үйдө бүтүрүүчүңүз бар болсо, же болбосо жөн гана бүтүрүүчүлөр ушул эфирди көрүп жаткан болсо, окуу жайга барып эле мына ушул жактан туура кеп кеңеш алып, кантип окутушат, кандай лабораторияларда окушат, баарын көрүп өз көзүңүздөр менен келсеңиздер болот экен, анан туура кеңеш алып да келсеңиздер болот экен. Анткени кээ бир учурда өзүңдүн эмнеге шыктуу экендигиңди билбей туруп, же болбосо ата-энелер балдарынын эмнеге шыктуу экенин билбей туруп эле кайсыл бир кесиптиктерди тандап берип коюшат. Сиз болсо тескерисинче окуу жайдын өзүнө барсаңыз, сиз менен баарлашып сүйлөшүп, анан сизге туура келген кесипти тандоого жардам беришет экен. Агай, мисалы көпчүлүк учурда ошондой болот го. Өзүңдүн эмнеге шыктуу экениңди билбейсиң, же болбосо ата-энелер баласынын кайсыл тармакка эмнеге шыгы бар экенин билбей туруп эле юрист болосуң же инженер болосуң деп эле кыйнап эле окутуп коюшат го. Анан сизден эми сурайын, ошол баланын шыгына карап окутушубуз керекпи? Ушул суроого жооп бериңизчи агай. Ушу сөзсүз карап окутуш керек. Анан атайын тесттер дагы бар интернетте. Мындай 2-3 тесттерди өтсө болот. Алар бекер эле. То есть мисалы ар кандай суроолорго жооп берип, ошол кандай багыттарга жакын көндөмдөр, ошолор боюнча дагы маалыматты анализ кылса болот да, алдын алачы. Анан интернетте да андай тесттер көп. Тест профориентация деп коет, ошону киргизсе эле ошо тесттерден өтүп, анан ал жерде рекомендация берилет да. Мисалы, бул багытка тапшырсаңар болот, менеджерге жакын экенсиңер же инженерге жакын экенсиңер же юрист болосуңар деп ушундай берет да. Негизи ошону дагы өтүп коюш керек. Интернеттен эле карап көрүп эле тесттен өтсө, анан ал жака чыгарып берет экен демек, э? Бул негизги документ эмес, но бир бөлүк да. Анан жардамчы. Анан эмелерди да караш керек. Ошол математика, физика, биология кайсы сабактарга жакын. Мисалы, английский тили жакшы болсо, анда может немецкий тили жакшы болсо, ошону да караш керек да. Агай, эми эң акыркы суроону сизге берейин. Мисалы, кайсыл бир жылдары адвокат, экономисттерге, юристтерге балдарыбызды көп окуттук. Анан суроо талап дагы мына ушул адистиктерге көбүрөөк болду да. Анан азыр 2025 жылдан ары кайсыл адистиктерге суроо талап жогору болот? Биз кайсыл адистиктерди баягы көңүлүбүзгө түйүп алышыбыз керек? Негизи Кыргызстандын шартына мисалы агроинженерлер керек болот, мугалимдер, IT специалисттер, кибер коопсуздук боюнча специалисттер, архитекторлор, куруучулар, энергетиктер, негизи ошол багыттар керек болот. Андан тышкары экономисттер да керек болот да. То есть, мисалы, маалыматты анализ кылган аналитиктер, ошол специалисттер керек болот. Эми бүтүрүүчүлөргө же болбосо бүтүрүүчүсү бар ата-энелерге кайрылуу жолдобасаңыз болот. Анткени бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараттыр. Сизге эркин микрофон берейин, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдобаңыз. Рахмат. Негизи ошол абдан маанилүү чечимдин астында турушат биздин бүтүрүүчүлөр. Ошол чечимди жакшылап акылдашып, ата-энелер менен кеңешип, биздин университетке келип дагы биз дагы толук маалымат бергенге даярбыз. Ошол биринчи чечимди туура багытында кабыл алсаңар, кийин дагы туура жолго түшүп, окуунда жеңил өтүп, мындай керектүү адистикке ээ болуп, биз ошол карьераны түзгөнгө жардам беребиз. Жакында эле биздин университетте 50 жыл мурда тапшырылган балдар менен жолуктук да. Ошо көбү уже аксакалдар болуп, 70-терге чыгып, ошол бүтүрүүчүлөр келди, жакшы сөздөрдү айтты, көптөгөн жакшы карьераларын түзүштү ар кандай тармактарда. Ошон үчүн биз ошо биздин абитуриенттерге да, бүтүрүүчүлөргө дагы өзгөчө мамиле кылабыз. Алардын карьерасына түзүүгө, жакшы билим алууга жардам беребиз. Сизге ыраазычылык билдирем, агай. Сиз айткандай, азыр окууну бүтүп, анан чечим чыгара албай жаткан абитуриенттерге, бүтүрүүчүлөргө баягы туура чечим чыгарууга бүгүн эфирден сиз кандайдыр бир салымыңызды кошуп,
кээ бир бүтүрүүчүлөргө же болбосо ата энелерге бир туура багыт берүүгө мына ушул түз эфирден аракет жасагандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирип, жумушуңузга ийгилик каалайбыз. Анан көптөгөн ушул жаштарды туура багыт берип, аларга туура билим, туура тарбия берүүдө өзүңүздөрдүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Анан эң башкысы ушул эфирге келип бергендигиңиз үчүн телекөрүүчүлөрдүн анан өзүм атынан ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору, физика математика илимдеринин кандидаты, доцент Чыныбаев Мирлан Койчубекович менен түз эфирде баарлашып маек курдук. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Кудайбердиева алып бардым. Маанилүү чечимди чыгаруу алдында турган ар бир студент болууну каалап, окуу жайга тапшырууну каалап жаткан ар бир бүтүрүүчүгө мына ушул алдыдагы маанилүү чечимди туура чыгарууга биз болсо үмүт кылабыз. Анан дагы адистик тандоодо адашпаңыздар, ата энелер дагы балдарыңыздарды кыйнап, мына ушул кесипке окуйсуң деп балдарыңыздарды кыйнабаңыздар. Ар бир бүтүрүүчү өзү каалаган, өзү эңсеген кесиптин эси болушуна биз тилектешпиз. Мына ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.